калып атат деп. Гарантия барбы буларга? Бар да, гарантиясы бар. Мисалы, нону сепсе, силердин консультациялар менен фасоль күйүп кетсе эмне болот? Фасоль күйүп кетпей турган болуп беребиз да. Бересиңер. Урматтуу дыйкандар, пивот, пират, базагран. Мынакей сезон башталды, быйыл жаанчыл жыл болду. Чөп аябай базат болуш керек. Андыктан эмтен даярдык көрүп, кайсыл убакта кандай себиш керек, пивотпу, базагранбы, кыскасы мен силерге маалымат алып берейин. Мен айыл көмөк базарынын ичиндеги запчастьтар проходундагы Агровет аптекадан силерге маалымат алып берем. Дарегин да бир түшүндүрүп коеюн мен силерге. Айыл көмөк базарга Оторбай көчөдөн кирип келип эле. Түз келатканда мынакей. Ушу Оторбай көчө менен кирип келип эле, этек жагынан солго бурулганда эле бул жерде Агровет аптека көрүнөт. Жолго да ушундай афишаны илип койгон. Анда эмесе мен силерге суроо жооп кылып берейин. Сатуучу менен. Саламатсыздарбы? Сезон башталды. Дыйкандар уже эртерээк камын көрүш керек. Келип жакыныраак туруп бир аз маалыматтарды бериңиз. Азыр бизде пивоттор бар, агро пивот, пират. Алдын ала себиш керек, фасоль сепкенден кийин 3 күндөн кийин. Фасоль сепкенден 3 күндөн кийин себилет, ушул пивот, анан пират, Агро пивот. Фасоль өсүп кеткенден эмне себет? Фасоль өсүп Чыгып кеткендер болсо. Если булар себилбей калса, анда базагран, чекемике, тоголок жалбырактуу чөптөргө базагран. Базагран, фасоль өсүп кетсе да жарай берет. Ийне жалбырактуу чөптөргө зелек. Зелек деген да бар экен, ажырык болгон болсо камышка. Анан бизде удобрение бар, эң жакшы удобрение бул фосфит. Фосфит, 2 кап фосфор, 1 кап калий бар ичинде. Бул канча себет буну? Буну эмесинде Трактор менен себет кадимгидей, трактор менен эле 200 литр сууга 1 гектарга 1 литр. Экөөнү бир аралаштырып берип салса болобу? Болот. Бир расход менен, Болот, болот. Жакшы экен. 1 гектарга канча мисал үчүн алыш керек? Пивотпу же пиратпы? Жердин кыртышына жараша беребиз. Өйдө жак, ылдый жак болуп бөлүнөт 1 литр. Өйдө жак канча алат, ылдый жак канча алат? Мисалы кара топурактуу жерлер 1 литр. 1 литр жетет, Ушу 1 топурак- литр канча турат? 1 литр 850 сом турат, 750. 850-750. Сары топурактуулар канча алат? 2 литрден 2 литр, 2 литр. Бул деле баазы ошондой, Баасы ошондой. Бул канча фосфит деген удобрение? Фосфит 1400 сом 1 гектарга бирөө эле. 1 гектарга бирөө кетет. Бул эмне түшүмдүүлүктү көбөйтөбү же витаминби? Буда 2 кап фосфор, 1 кап калий бар да. Түшүмдү көбөйтөт. Наркы суприлт дегенибиз бар. Суприлт бул бедеге сепкенде 20 Кайсы? 20-25 күндө чабык алып келет. Бул беделерге, Биздин беде экспертте кете береби? Кете берет. Биздин местный эле беделерден 4 чабык алышып атат дейт. 4 жа, бул эмне баягы боюн тез өстүрүп жиберет го дейм, Бул жидкий селитра деп коет. Жидкий селитра. 3 кап селитра. Эрте гүлдөтөт, Ысыктан, сууктан сактайт. Буякта гумат деген бар экен, калий. Бул эмне кылат? Булар да удобрение. Удобрение. 150 сомдон, 200 сомдон аргандай Россиядан келген удобрениялар. Буларды деле ошо трактор менен себет. Баягы бир расход болуп атканда, жалып атканда баарын бириктирип себеп койсо боло береби? Боло берет. Же реакция жүрүп кетеби? Жок, реакция жүрбөйт, эми консультацияга келсе Консультация кылып бересиз. кылып беребиз. Ураган дейт могул жерде. Ураган бул чөптөрдүкү. Чөптөрдүкү, Баардык чөптөрдү өлтүрөт. Бул канча себет ураганды? Ураган 1 гектарга 4 килограммдан 3 килодан 5 килога чейин кетет. Бул суюк була немеби? Жидкийби? Жок, порошок да. Порошок, Орто 4 килограмм деп коебуз да. Мисалы, вопроста, кээ бир адамдар коркуп атпайбы мындай себерде? Фасоль күйүп кетет, же болбосо чыкпай калып атат деп. Гарантия барбы буларга? Бар да, гарантиясы бар. Мисалы, нону сепсе, силердин консультацияңар менен фасоль күйүп кетсе эмне болот? Фасоль күйүп кетпей турган болуп беребиз да. Бересиңер, Бирок силер бул тармакта көп жылдан бери иштейсиңер, Канча жыл болду? 5 жыл, меники 5 жыл, апамдардыкы уже өмүр бою деп элек. Өмүр бою. Бул жерде тааныгандар болсо керек. Ажы апабыз отурат, көп жылдан бери көптөр ушул жака консультацияга келишет. Эми силердин практикаңарда баягы күйүп кетти деген боло элек. Күйүп кетти деген боло элек. Жалыптар боло элек. Жок, боло элек. Жакшы. Дагы эмнелер келди өзгөчө? Өзгөчө ушулар эми азыркы сезонго картошканын чөбүнө бар. Картошканын чөбүнө. Жүгөрү. Онлайн соода барбы?
Онлайн деле соода бар. Телефон чалып консультация алса бере бересизби? берем. Бере бер, жадабайсыз. Жадабай. Номерди айтып коюңуз анда. 505 505 85 98 85 85 98 85. 85. Урматтуу дыйкандар, көбүнчө айыл жергелеринен азыр иш аштын учуру бошобой каласыздар, мисалы үчүн бияка келгенге. Же болбосо өзүңүздөр бир канааттандырарлык консультация ала албай кыйналып аткан болсоңуздар, төмөндөгү номерге чаласыздар, консультацияны аласыздар. Анан таксилерден салып жиберсеңер болобу? Болот. Мына туугандар, караңыздар. Биздин алдында дарысы бар. Онлайн соода кылсаңыздар болот. Телефон менен консультация аласыздар. М-банкка акчаны саласыздар. Бул жер базарга жакын, базарда бардык айылдарга такси кетет. Барып салып коесуздар, туурабы? Мына жеңилдик жашоодо жашап атабыз туугандар. Андан тышкары бул жерде дагы вет аптеканын дагы ушундай эле форматта кеңеш алып, консультация алып салып жиберсеңер болот, Мына туугандар, караңыздар, бул видеого сөзсүз түрдө лайк басыңыздар. Ушундай бир фермерлерге, дыйкандарга дагы бул видеону жөнөтүп коюңуздар. Бул жерде чынында эле бул вет аптеканы угуп жүрөсүздөр, көрүп жүрөсүздөр, консультациябыз да аябай жакшы, өздөрүнүн ишине да адис. Силерге Кудай буйруса, телефондон эле жакшы жардам берип, силерди убара кылбай салып жиберет, туурабы? Малдарга өзгөчө эмнелер келди? Өзгөчө витаминдер бар. Витаминдер. Моундай айрон иксел, рексел дегендер бар. Новинкабы? Новинкалар бар. Мондай новинка келиптир. Эмне кылат бул? Булар бойлорун өстүрөт, семиртет, особенно породистый малдарга берилет. Ушул зыяны жок. Зыяны жок. Бойлорун өстүрөт. Бойлорун өстүрөт, Адам башка сураган нерсенин баары бар. Кыскасы бардык эле нерсе бар дейт, бирок именно өзгөчө новинка келди дейт. Бардык англисче жазылыптыр, Европадан келди го дейм, Бул канча турат мисалы? 6000 сом. 6000 сом бир ушул канистри. 3 литр 800 грамм. Бул канча малга жетет? Буну бере берсе болот, ал чекесине. Кантип берет буну? 10 граммдан, 20 граммдан, весине жараша берет да, малдыкка весине жараша. Весине жараша бере берет, көпкө жетет бул, Сурап анан кийин. Боюн өстүрөт, кыскасы өзүстөргө дагы чалсаңыздар, консультациясын берет. Ногу да необычный бир нерсе го, бул ушундайбы? Ушунун эле кичекей. Бул жерде грамм кылып, куя турган кылыптан ондай сонун кылып чыгарып коюптур, Караңыздар, 2 бөлүк, бул жагында атайын мерказда турат экен. Альбендер барса. Альбендер, Как раз альбендердин сезону го дейм азыр, Жаз келди, альбендерди дагы. Альбендердин түрлөрү бар. Мына альбендердин түрлөрү. Жетишпей, бияка келе албай, ток айдап жибербеңиздер. Телефон менен эле алдырып, альбенин берип, дарылап туруп анан того кетириңиздер, туугандар. Малыңыздар дагы оорубай кайтып келиш үчүн. Мынакей туугандар, ушул жерде Instagram баракчасы бар экен, жаңы ачтык дейт. Агровет Талас деген аккаунтка кирип, катталсаңыздар, ушул жака жаңы келген силерге кандай бир продукцияларды, маалыматтарды берип турат. Ушул аккаунтка да сөз түрдө катталасыздар. Жана номерди да бир кайталап коюңуз. 505 505 85 85 98 85. Ушул номер менен байланышып турасыздар. Видео лайк басабыз, мен жыйынтыктай берейин, башка калбадыбы? Кошумчалай турган. Колман келишинче мен силерге маалымат алып бердим, калган өзүңүздөр телефондон чалып консультация аласыздар.